Assalamu alaikum, YouTube көршілер, қандайсыздар туғандар? Барыңыздардың құтқан күніңіздер менен Талас обласы Манас району Покровкада туғандар жаңалық бар. Бұйырса Назар Акени танойсыздар. Мұрда ушул жағы магазин эле, Құдай бұйырса бүгін жаңы кафе ачылып атат. Мынакей ичине жазылып, бүгін ачылышы болоптур. Жана дагы бул жердеги иштегендерге фуршет уюштуруптур, жана дагы туугандары келип отур. Буюрса бул жактын кожоюну башка, ичине кирип кандай шарттары бар экенин көрсөтпөйт. Жана дагы бунун артында мини зал бар экен өзүнчө. Барын буюрса сиздер менен тааныштырып беребиз. Сонун кылып жазаптыр, сыртынан көрүп атасыздар. Барын решеткалап. Буюрса чоо керек ичине кирип. Азыркы учурда азыр той болуп атыр ичинде ачылышы. Саламатсыздар, урматтуу биздин Манас районунун тургундары. Бүгүн биз ушундай Манас районуна центрине Назар Акени кафесинин жанына Грейс деген кофейня ачып отурабыз. Бүгүн ушу ачылышы болуп, ушул кофейняны атайын ушу биздин райондо хотя бы бир аз болсо дагы кофе жыттанып турсун деп сырттан келген конокторду чакырып, чай берип турганга ушундай бир местечко кичинекей болсун деп ачып атабыз. Буюрса дагы чоң ниеттерибиз бар. Балким дагы чоң айланып кетебиз ресторандарга. Болгон аракетибизди кылдык. Грейс деген кофейнянын которулмасы бул ыраазычылык, милость деген сөз. Ошо сиздердин ыраазычылыгыңыздар, элдин ыраазычылыгы деш үчүн ошондой болуп атын койдук. Келип кофе ичип, кофенин түрлөрү бар бул жакта. Каалаган кофеңиздерди жасап бере алабыз. Биякта биздин профессиональный кофе машина бар, автомат эмес. Латте, капучино, американо, экспрессо, дагы да макачино да бар. Каалаган түрлүү кофеңиздерди келип ичип кетсеңиздер болот. Кофейный зерна натуральный Бразилиядан заказ менен келген. Андан башка дагы пиццанын түрлөрү бар бизде. Пицца сыра моцарелла жасап бере алабыз, түрлөрүн жасайбыз. Суши роллы буюрса дагы болот пландарда. Японский кухнядан ушу том ям деген тамакты да кошуп атабыз. Абдан вкусный ушундай с морепродуктами. Ошондой итальянский, европейский, азиатский кухняларды аралаштырып, элдин суранычы боюнча ушундай тамактарды киргиздик. Анан дагы пиццага атайын ошо өзүнүн печкасы бар. Ошо печкага бышыла турган кылып 5 мүнөттө даяр боло турган пицца болот буюрса. Ашпозчулар атайын Россиядан келген биздин эле райондун жигити. Ал деген көп жыл Россияда иштеп жүргөн бала.
10 жыл бою Россияда европейский кухняда иштеген бала жасайт буюрса, ошол бүгүн бизге жумушка кирип отурат. Андан башкасы дагы Борис бар, ал дагы Турцияда чоң шаарларда иштеп турган бала, профессионалдар буюрса бардыгы. Болгон күчүбүздү жумшап ошо чогуу ачып отурабыз. Келип, даамдап, кофеден жытап, ичип, накта кофени ичип турмуздар бизден. Бардыгын өзүбүздүн колубуз менен жасадык. Люстралардан баштап дуалдар, могу камыштар буюрса бүттүгүн өзүбүз колубуз менен жасап, ушундай натуральный, анан естественный болушунча уютный кылып жасадык да. Ошондой кымбат материалдардан жасалды, бүт натуральный. Эгерде дагы чоңураак эме кылып ачабыз буюрса, ошонун ичине эле дагы кеңейтебиз. Ошо элибиз көп болуп атат, суранычтар көп, заказдар көп болуп атат, ошонун элдин суранычына жараша ошондой кылганга аракет кылабыз бардыгын. Бул жерден кофе даярдап берет. Бул мини кичинекей барчигибиз, бул кофенин түрлөрү, чайдын түрлөрү бар бизде. Молочный улун деген чайыбыз бар, лечебный чайлар бар буюрса, имбирный чай, фруктовый чайлар бар. Анан ошол жерден коктейльдерди жасайт, молочный коктейль, коктейлдин түрлөрүн, лимонад, менюда ошонун бүттүгү болот. Тетик зерналар бар, көрдүңүзбү, зартыста, мына ошол жерден кофе жасап берип атат. Бул бала барист. Пирожныйдын түрлөрү болот, тирамису, три шоколада, ар кандай пирожныйлар бар да. Макарунсы болот буюрса, те самый макарунсын кымбат албай эле бизден келип, бири-бирден алып турсаңыздар болот. Эмне залга бар э? Бир банкетный зал буюрса 50 киши батабы билбейм пока. Анан биякта төр болот, биякта болсо буюрса мына бул жакта проектор болот. Проектор менен бияка берилет дуалга. Кино болот, антикино деген 5-6 кишиден өйдө кабыл алабыз. Кинонун түрлөрү болот, бардыгы европейский или жаңы кинолордун бардыгы ошол жерден көрүп алсаңыздар болот. Андан тышкары караоке бар болот, баягы караоке зал болот да, биякчы. Коноктор банкет болуп бир компания отурса, ошо караокесинде кошуп бере алабыз да. Көңүлдүү отуруп, ушундай көңүлдүү кечелерди өткүзүп, үй бүлөлүк кечки тамактанууларды өткүзүңүздөр. Баалары да аябай эле ыңгайлуу баалар болот бардыгына. Ичкилик сатылбайт биякта, ошонусу бар, биздики өзгөчөлүгү. Ошо калган бардыгы бар. Андан башкасынын бардыгы. Иштөө убактылары постоянный белеби? Иштөө убактысы токтобойбуз. Эртең мененки саат 7-де келип ысык кофе ичип, түнкү 12-де кетип баратып ичип кетсеңиздер болот. Же кечкисин келип көк чай жанагындай түрлүү чайларды ичип кетсеңиздер болот. Дагы сонун пландарыбыз бар. Дагы ашкананы кеңейтебиз буюрса, дагы поварлар келатат өзбектер. Анан тандырный шашлык, тандыр жакта өнүктүрөбүз да эмкиси. Ошо. Жакшы, ишиңерге ийгилик анда силерге. Ден соолук каалайбыз главный. Оорубагыла ушул эл кызматына жүрөлүк эле. Саламатсыздарбы, бүгүнкү күндүн катышчылары. Мына бүгүн Манас районунда жакшы ийгиликтер болуп атыр. Ушу менин жээним Жылдыз жакшы ишкана ачып атыр. Ушул ишкана жаштарга, ушу Манас районунун жаштарына ылайык ишкана экен. Рейс деген бул жерде жаштар келе эз алып отурганга, ушу мен өзүм Бакайата районунан келдим. Бакайата районунда мындай жаштарга ылайык эч кандай ишкана жок. Анан ушул жээниме ишине ийгилик каалайм. Көп кардарлардын көңүлүн алып, жакшы ишчилар боло берсин. Ошо менен бирге иштеген иштөөчүлөргө, кызматчыларга, элди тейлеп аткан жаштарга ийгиликтер каалап кетмекчимин. Барыңыздарды ушул жаңачылык рейс ишканасына чакырам. Келип ушул жерден майрамдарда жана башка кечелерде келип көңүл ачып кетиңиздер болот.